Саламатсыңарбы, билесиң KG-ни көрө алмандары. Бүгүн мен силерге коопсуз шаар штрафтарын кантип төлөгөн жолдорун айтып берем. Коопсуз шаар штрафтарын төлөө жолдору оор деле эмес. Мисалы силер Айыл банктын же Pay 24 деген терминалдардан төксөңүз болот. Штрафы, налоги, сборы дегенге киребиз. Биякта вкладкаларды көрүп атасыз. Штрафы ПДД дегенге киребиз. Анан могуга кирсек, мына видите 16 значный код деп турат. Ошондо могу штрих кодду киргизесиз атайын. Так, 13 73 61 65 76 47 63 73. Так, бул деген датасын киргизиш керек. Так, мына датасы биякта 21 04 2019. Так, биякка атайын статьясы киргизиш керек. Статьясы биякта деле жазылуу. Мисалы 123 1 деп туруп, биякка физическое лицо деп тандайсыз. Анткени экиге бөлүнөт азыр. Юридическое же физическое. Сиз физическийди тандайсыз. Сиз физический болсоңуз, мына сумма штрафа деп чыкты, мына нарушение чыкты. Далее, биякка телефон номериңизди жазыш керек, анткени терминал сдача бербейт, бирок сдачасын сиздин номер телефонуңузга салып коет. Ошондо мына номер телефону, мына суммасы, мына код протоколу. Ошондо далее басып туруп, акчасын төлөп коесуз. Комиссиясы, мисалы көбүнчөсү 550 сом төлөсө, 20 сом телефонуна түшүп калат, 500 сом штрафка кетет, 30 сом комиссиясына кетет. Сиз көргөндөй терминал аркылуу төлөш оор деле эмес, эң негизи нарушение кылбагыла. Силер үчүн атайын маалымат бердик. Айыл банк сизге жакын.